Капыр Мадаминов, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Сиздер менен мен Талас облусундагы Жаш мугалимдер мектебинин координатору, агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Акыл эмгегинин маданияты китебинен өтүлүүчү номер 9 сабак. Китеп окугандар тууралуу кызыктуу фактылар. Балдар, бүгүн силер улуу инсандардын китеп окугандагы кызыктуу фактылары тууралуу маалымат аласыңар. Анда эмесе сабакка көңүл бургула. Китеп окугандар тууралуу кызыктуу фактылар. Биз көптөгөн маалыматтарды басма символдору аркылуу алабыз. Ал эми балдар, телевидение жана интернет пайда боло электе адамдардын жападан жалгыз маалымат булагы катарында китеп колдонулуп келген. Окугандарды жакшы көргөндөр үчүн назарыңыздарда эң кызыктуу фактылар менен таанышабыз. Биринчи, Максим Горький 400 сөздү 1 минутта ылдамдыкта окуган. Ал эми Сталин күнүнө эң аз дегенде 400 барак китеп окуган экен. Демек балдар, биз канчалык китепти көп окусак, биздин окуу техникабыз дагы ошончолук жогорку деңгээлде болот. Өткөн сабактарда силердин окуу техникаңарды алганда айрымдарыбыз нормага жетпей калганбыз. Демек балдар, көрдүңөрбү, канчалык биз китепти көп окусак, ошончолук жогорку көрсөткүчтү көрсөтө алабыз. Кийинки кызыктуу фактыбыздын үчүнчүсүнө токтолсок, Томас Эдисон 2-3 сапты дароо бирге окуп, ар бир бетиндеги текстти эстеп калчу. Ал китеп окуганда ыклас коюп, ойду бир жерге топтогонду үйрөнгөн. Ыкчам окуганга караганда балдар, жай окуганда көз тез чарчайт. Адамдардын 95% өтө жай окушат. Минутасына 180-220 сөз окушат. Мүмкүн бул көрсөткүчкө да жетпей калышы ыктымал. 1 саат окугандан кийин 57 мүнөткө келгенде адамдын көзү чарчай баштайт. Ага чейин тынч гана абалда болот. Бальзак жарым саатта 200 барак китеп окуган. Китеп окуганда көздөр ар кайсы тамгаларды карап жатып, ар түрдүү элестерди көрөт. Бирок аларды мээ бир сүрөткө бириктирет. Ал эми балдар, Гаон өзү окуган 2500 китепти так жана жатка айтып берчү. Орточо китеп окуу тажрыйбасы бар адам китеп окуганда 12-16 сабына келгенде бир тыныгуу жасайт. Ал эми ыкчам окугандар 2-4 сапта бир тыныгышат. Ал эми балдар, Рубакин 250 000 китеп окуган. 13. Мектеп окуучулары балдар, китеп окуп жатканда бир сап окуганда 20 регрессивдүү кыймыл жасашат экен. Ал эми студенттер 15. Наполеон 1 минутада 200 ылдамдыкта окуган. Адам китеп окуп жатканда көздөрү ар тарапты карай берет. Ал эми балдар, Кыргызстанда эң көп китеп окугандардын катарында Чубак ажы да болгон эле. Ал киши эгерде адабий чыгарма окуса, күнүнө 500 бетке чейин окучу экен. Демек балдар, көрдүңөрбү, жогоруда силер китеп окуган улуу инсандардын эң кызыктуу фактылары тууралуу маалымат ала алдыңар. Силер дагы келечекте китеп окуган, илим билимдүү, Кыргызстанга салымын кошкон эр азаматтардан, уул кыздардан болгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактарда кездешкенге чейин сак саламатта болгула.